Rudnikti пайдалануга берүүдө Кыргызстан КПП Борбордук комитетинин секретары Жолдош Багов, Кыргызстан Самнаркомунун председатели Жолдош согуштук өнөр жайларыбызга Кыргызстан баалуу жалтырак медалдарды берет. Дагы механикалык заводдун Стахановчу кузнеси Михаил Чернишов Кыргызстанда биринчи болуп, бир сменде 10 нормадан ашып 17 мартта күндөлүк милдеттенмесин 1160% орундаткан. Кузнец Чернишевдун бул еңсонун демилгеси Кыргызстандын алдыңкы Стахановчулары тарабынан кубатталды. Сүйкүмдүү Родинабыздын бактысы үчүн, жек көрүндү душманды талкалоо үчүн Чернишевча иштейли. Невредимова Анянын автолареги Батыш фронтунун алдыңкы линиядагыларына жакшы тааныш. Боестер өзүлөрүнүн Анясын дайыма жылуу жана кубанычтуу түрдө тосуп алышат. Бүгүн анын сатып алуучулары артиллеристер. Армия батышты карай алга жылып баратат. Боестердин катарында Родинанын даңктуу патриоткалары бар. Медициналык сестра Маруся Капулова жарадар болгондорго биринчи жардамдарды көрсөтүп, ондогон боестердин өмүрүн сактап калды. Маруся Капулова душманда коркпостон иштейт. Согушуп жаткан армияда бул сыяктуулар аз эмес. Душмандын аткан окторунан жалтанбастан, өлүмдөн коркпостон эр жүрөктүү патриоткалар жарадарларды согуш талааларынан алып келишет. Аскерлик госпиталдарда ар бир боестин өмүрү үчүн күрөш жүргүзүлүп жатат.
Kırgızstandın en mutlu gospitallarının birinin načalnigi, medisinalık ilimdin kandidаты, 3. ranganın boyun vraçı Joldoş Makeyeva, özünün bardık gücün jana bilimin özü jetekçilik kılgan gospitalga jumşayt. Sovettik ayaldardın rodinаны, jana kızlar miyanı zor ımtağlar menen süygöndükleri mına uşunda. Boyester jana komandirler aygı özlörünün bölüklerine get bara jatışıp, kılgan gamkorluğu jana jakşı mamilesi üçün gospitaldın načalnigine alkışlarını aytışat. Jana жаңы güç menen faşistlik organı talkalooga ugadalарын berişet. Frunze şaharının Sverdlov rayonunda жалпыга милдеттүү согуштук окуунун боестери Кызыл армиянын чебер жана татыктуу боестеринен болууга даярданып жатышат. Жолдош Лазуриндин подразделениясы тактикалык окууларда. Алыскы Тяншан тоолорунан, Ысык көлдүн жээктеринен Кыргыз элинин эң жакшы уулдары Кызыл армиянын катарына келишти. Колхозчулар өзлөрүнүн балдарына эң сонун аттарды беришти. Аларды сокусту болсо үжүрүм командирлер үйрөтүштү. Тылда 1 saat вакытта бош көткөрүлбөйт. Лейтенант Жолдош Түркүнбаевдин эскадрону ар күнү барлык убакытты согуштук окуу менен өткөрөт. Ворошилов жесінің құрылышына Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияның делегаттары гвардейстер Шейше Султаналиев, Мукай Келендерев, Ашырбай Койонкөзов,
jana Joldoş Atabаев kelişti. Joldoş Atabаев 8-ci gvardiyalıq diviziyanın bayeslerinin, komandirlerinin, jana sayası hizmetkerlerinin adından kanal kurucularga gvardiyalıq güdürmen salamını aytıp, GES'tin kurucuların sosyalistik yarışka çakırdı. Lenin ordeniminin silangan nomur 9-cu Stolniy'din zaboyşçıgı Joldoş Sarukov Kerimberdi ardayım taş kömürdük asılda normasın aşığı menen atkaruda. Ardak belgisi ordeniminin silangan kömür geninin başkı injeneri Joldoş Svyatogor Kırgızdın toğuçularına gücürmençe jolbaşçılık kılıp geleceğiz. Көк жаңғақ тоğuçularının қатарына улам жаңы толуктоолор келип жатат. Алар кен казуучулардын аялдары, кыздары жана карындаштары. Булар кен казуунун тат. Госпиталы. Бул жерде бомбанын жарылышы жана душмандын самолетторунун үндөрү угулбайт. Врачтардын сонун камкордугу жана күнөстүү Кыргызстандын ысык күнүнүн нуру оорулуу байеттерге дем берүүдө. Жаралуу жер айгат. Байеттер өз бөлүктөрүнө кайрылып барышып, жаңы күчтөрү менен райымсыз душманга аёсуз сокку урушат. Колхоздун председатели Жолдош Төлөгабылов Салы жана Зеңкеев Абдыкерим эгин жыйноочу машиналардын даярдыгын текшерип жатышат. Эгиндин баштары кылкылдап турат, дейт Садыбаев Жусуп. Өткөн жылкы түшүмдөн быйылкы түшүм мол болот. Ар бир укум жер патриоттордун эмгектери менен гүлдөөдө. Өз участкамды бүт бойдон отодум, дейт кубанычтуулук менен Темирканова Марипа. Бул жазгы жайда ар ким өз жеңиштери менен мактанат.